Бүгүн 2 май Кыргызстанда мусулман элинин эң ыйык майрамы Орозо айт майрамы белгиленүүдө. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргызстандыктарга өз куттуктоосун жолдоду. Урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулмандар. Биз бүгүн адамдын руханий дүйнөсүн тазарта турган, кечиримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн мектеби болгон берекелүү Орозо айынан өтүп, аны жаркын маанай менен узатып турабыз. 30 күндүк орозо эркибизди тарбиялап, ыйманыбыздын бекемделишине, адеп ахлактуу болууга чоң түрткү болду. Баарыбызга белгилүү болгондой, коронавирус инфекциясынын пандемиясына байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам айт намазы мурдатан салт болуп калгандай, Ордо каланын аянтында окулбай келген. Жаратканга шүгүр. Бүгүн кайрадан жаңыртылган аянтта жүз көрүшүп, айт намазын жамаат менен окуганы турабыз. Ислам дининдеги жөнөкөйлүк, сабырдуулук, ак ниеттүүлүк, чынчылдык, жоопкерчиликтүү болуу, улууну урматтап кичини узаттоо, үй бүлө жоопкерчилигин моюнга алуу, бир тууганчылык жана башка баалуулуктар адамдын жашоо образынын жалпыга бирдей рухий мурасы, чен өлчөмү катары саналат. Демек бул динди туугандар, анын ичинде Кыргызстандагы момун мусулмандар, адептүүлүктөн, кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн үлгүсү катары өздөрүн өрнөктүү алып жүрүшү керек. 12 айдын султаны деп айтылган бул ыйык орозо айында жакшы ниет, ару тилектер айтылып, кайрымдуулук иштер арбын болду. Колу ачык инсандарыбыз жан дүйнөсүн тазалап, бул ыйык айдын урматына көптөгөн сооп иштерге себепкер болуп, жардамын аябай бир топ жарандарыбыздын ажатын ачууга ашыгып, аракет кылгандыгына бекем ишенем. Себеби тынчтыктын, ынтымактын данакери болгон ислам динибиздин 5 түркүгүнүн бири орозо кармоо адам баласын жакшылыкка жетелеп, жаштарды туура жолго үндөөрү жалпыга белгилүү. Коомчулукта ислам маданияты менен кылым карыткан кыргыз маданиятынын ортосундагы байланыш тууралуу талкуу жүрүп калат. Эки маданиятты карама каршы коюуга далалат кылган чагымчылар жана диний сабаты төмөн түркөйлөрдүн жетегине жетиленбөө керектигин белгилеп кетейин. Себеби биздин ата-бабаларыбыздан калган макалдардын, накыл кептердин, ислам баалуулуктары менен төпкелерин ошол эле аалымдар, ошол эле илимпоздор айтып келатышат. Ошону менен бирге өлкө жарандары болобу, же жалпы эле адамзат болобу ислам дини ынтымактын дини экендигин жакшы билишет. Элибизде коңшуңду ууру тутпа деп айтылса, мусулманчылыкта коңшу колоңдор менен ынтымакта болууга чакырат эмеспи? Ошондуктан ыйык орозо айынын урматына жалпы мусулман элдери ынтымактуу болуп, сабыр кылып, кыйынчылык башка түшкөндө бири-бирине кол сунуп, эриш аркак жашоого милдеттүү. Урматтуу кыргызстандыктар, жакшылык кылуудан бири-бириңер менен жарышкыла деп ыйык Куранда айтылгандай, жеке эле орозо айында эмес, мындан ары дагы колунда барларды, муктаждарга кайрымдуу, мээримдүү болууга, араздашкандарды бири-биринен кечирим сурап элдешүүгө, жакын алака катыш менен жылуу мамиледе болууга, тууган урук менен мамилени чыңдоого чакырам. Ар бир жасалган жакшылык иштерибиз жараткандын ыраазычылыгына ээ болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым болоруна үмүтүбүз чоң. Кыргызстаныбыздын жамы журту, өлкөбүздү мекен тутуп, байырлаган ар кыл этностордун өкүлдөрү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта, биримдикте болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыбызды кошо берели. Орозо айтта жараткан ар бир үйгө береке берсин, бакыт жана жарык маанай тартууласын. Өлкөбүзгө токчулук, өнүгүү, ийгилик алып келсин, элибизге биримдик берсин. Ал эми дүйнөгө тынчтык жана ынтымак ырыолосун. Дагы бир жолу орозо айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Айтыңыздар маарек болсун. Бүгүн таңырты өлкөдөгү миллиондогон адамдар айт намазын окушту. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баш болгон бир катар жетекчилер Бишкек шаарынын эски аянтында ыйык орозо айтка байланыштуу айт намазга катышты. Белгилей кетсек, майрамдык айт намаз миңдеген кыргызстандыктардын катышуусунда өттү. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.
Бүгүн 2 майда Ороза айт майрамына байланыштуу Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Бахрейндин падышасы Хамад бин Иса аль-Халифа, Кувейттин эмири, Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев, Туркменстан мамлекетинин президенти Сердар Бердумухамедовдор Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго жана кыргызстандыктарга өз куттуктоолорун жолдошту. Дүйнө жүзүндөгү бир катар мамлекеттин башчылары өз куттуктоолорунда жогорку руханий баалуулуктардын, гуманизмдин, кайрымдуулуктун, боорукерликтин жана адеп-ахлактык тазалыктын символу болгон бул жаркын майрам бүткүл мусулман коомчулугунда өз ара урматтоону жана түшүнүүнү, ынтымакты жана тынчтыкты чыңдоого жардам берерин баса белгилешкен. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Рамазан айы аяктап дүйнө жүзүндөгү мусулман эли бүгүн 2 майда Ороза айт майрамын белгилешти. Жалалабад шаарында болсо айт намазы эркиндик аянтында окулду. Ага президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев баш болгон бир катар жетекчилер катышты. Айт намазынан мурда облустук казыяттын казысы Ниматулла Ажы Жээнбеков тарабынан Рамазан айынын маанилүүлүгү жөнүндө баяндар айтылды. Урматтуу мусулмандар, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям özünün mübarek hadisinde Ramazan ayının gelişi menen asman eşikleri açılat dedi. Asman eşiğinin açılışına negizgi mani. Eğer de kol götürüp Allah Teala'ga kayrılıp Ya Rabbim deyip emne nerseni surasak oşol duamız tüzden tüz kabul boluştuğuna yol açıldı degen söz. Ramazan ayının fazilatı menen, Ramazan ayının kirişi menen adam balasının tübölüktü düşmanı olgun şeytanlardın büt bardığı bekem çıncırlar menen baylangan. Ушул эле жерде президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бул улуу майрамга карата бул жерге чогулган мусулман бир туугандарга өз куттуктоосун жолдоду. Бардыгыңыздарды бүгүнкү ыйык айт майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайм. Элибизге ар дайым береке кут берсин. Кудай буйрса кийинки орозолордо дагы ушундай борбордук аянтта чогуу окуганга насип кылсын. Заманыбыз тынч болсун. Мамлекетибиз өнүп өскөн мамлекеттердин катарына кошула берсин. Миңдеген мусулмандардын башын бириктирген Ороза айт майрамы арулуктун, тазалыктын, ыймандуулуктун символу экендиги талашсыз. Бул күнү адамзаты бири-бирине жакшы каалоо тилек айтуу менен жан дүйнөсүн тазартууга дагы бир мүмкүнчүлүк алат. Бардыгыңыздардын Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу момун мусулман бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күндө кимде ким бирөөнү капа кылып, кимде ким бирөөлөрдө урушуп, кечиришпей жүргөн күндөрү болгонсо, бүгүнкү күндө бири-бириңерден кечиришип, жакшы учурашып, жылмайып жүрө турган күн. Ороза айтын башынан баштап эле биз өз ибадаттарды кылып, жакшы ниет менен Аллах Таала кабыл кылсын деп, Ороза ичин бекер куружалап өткөзгөн жокпуз. Куран катымдар менен, намаз окуу менен, тарава намаздар менен өткөзүп алдык. Иншаллах ушул күнгө жеткизген Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Белгилей кетсек, дүйнө жүзүн каптаган пандемиядан улам 2 жылдан бери Кыргызстанда айт намаздар аз адамдардын катышуусунда мечиттерде гана окулуп келген. Бүгүн 2 майда Кыргызстанда миллиондогон мусулман бир туугандар айт намазды ачык асман алдында окушту. Ömrüm sende Allah, Allahu Allah, La ilahe illallah, Allahu Allah, merimin çeksiz Allah, Allahu Allah, Rabbim Allah. Улкан Кожоева, Бурканбек Матов, Бектур Иманалиев, жаңылыктар үчүн. Кыргызстан менен Туркиянын президенттери Садыр Жапаров менен Режеп Тайип Эрдоган Бишкекте стратегиялык кызматташтыкты талкуулашат. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мамлекет башчылардын жолугушуусу быйылкы жылга пландалганы маалымдалды, бирок так датасы белгилене элек. Маалыматка ылайык, бул маселе 1 майда эки өлкөнүн Тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев менен Мевлют Чавушоглу телефондогу сүйлөшүүсүндө талкууланган.
Базарбай Урайымов менен келинчеги Жылдыз Кожоеванын эски тамы жашоо үчүн ыңгайсыз болчу. Кышында үйү жылыбаса, жаз жай мезгилинде жааган жамгырдан улам корголоого жер таппай калчу. Жарак болуп кетет да, аттагандан жер кыймылдап кетет, өзү муну титиреп кетет да, өзүнчөчү. Анан ошо кыймылдаганда көчүп кетет, өлүп кетет деп коркосуң да. Кайдан суөттү? Муну оонеде суагат, эмегенечи. Су тамчылаган жамгыр жайыт го, ошондо тамчылай берет да, эмегене көчүп кеткен өзү. Анан шуаганмын бир жолу. Үстүнөн мындай тосконго аракет кылдыңдарбы, кырышаны чапкан? Шипир кырышкан эме, ошо шипир мындай тешип болуп атпайбы? Мындай болсун үстүнө суагат да, баары тамчылай берет. Кышында кантип жашадыңыздар? Кышында от жагып, музак менен жашадык да. Суу айт да, такыр. Эми алардын жашоосунда чоң сүйүнүч, заманбап, бардык шарт жаратылган үйгө ээ болушту. Жаңы үйдүн сонуркоосунда турушкан бага. Силер биздин жаңы үйүбүз кут болсун. Той болсун. Базарбай ага биринчи топтогу майып, бирок эле жериндеги жакшылык жамандыктан калбаган байоо мүнөзү үчүн баары жакшы көрүшөт. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген болгону менен мындай сүйлөбөгөнүнөн кулак угат, анан кийин бардык айылдын бардык немелеринен калбайт, жамандык жакшылыктарынан калбайт, кызматты кылат. Эч мындай тартынбайт, кызматын кылат. Ошон үчүн айылдалар бардыгы билет дагы, ошон үчүн жардам берди жаштары. Жаңы үй алдында жардам көрсөткөн ар бир жарандын аты аталып, Барпы айыл аймагы тарабынан ата грамотага ээ болушту. Анткени айылдагы муктаждыкты чечүүдө мындай көмөктөр жергиликтүү бийлик үчүн чоң жардам. Эмил Капаров жеке ишкер. Үлгү айылынын жаштары коомдук фондусунун мүчөлөрү менен бирге үй салып берүү демилгесин көтөргөн. Мыкты жөрөлгөнү колдошкон кайрымдуу инсандардын жардамы менен 2 жылга жетпеген убакытта үй бүткөрүлдү. Үйдү каржылаган тарабы айылдын Үлгү айылынын жаштары деген фонду бар. Фонддон каржыланды. Бул фонддон негизи эски үйү бул жашоого ыңгайсыз болуп калган болчу да. Азыр келип бул заманбап үй, ыңгайлуу жашаганга шарты бар, ысык суу, уздак суу ичинде бардык шарттары менен салып бердик. Демилге көтөргөндөргө жардам колун сунуп кайрымдуулук көрсөткөн ар бир инсанга ыраазычылык билдирилди. Үлгү жаштар Кому буга чейин айылда спорт зал, мечит, мектептин китепканасын курулуштары сындуу иштерге жардам көрсөтүп келишкен. Гүлзина Мөндөева, Байман Тургуналиев, Сузак району.